Чүй областындагы Панфилов районунун Ортарык айылынын тургуну Фархат Абдыбеков анын үй бүлөсү тууралуу жалган маалымат тараткан үчүн Асан Тилекеев атындагы орто мектептин директоруна нааразы болуп жатат. Ал башын жууп сыртка чыгып кеткенинен улам суук тийип температурасы жогорулаган деп эсептейт. Бирок жумушка барса, анын дене табын өлчөгөн соң иш жерине киргизбей үйүнө жөнөтүшкөн. Больницага барсам, кайда менин температурам чыгып эле 37,5 болуп атат. Сенде температура бар деп эле мен эмеге изоляцияга алып салды ошентенчи. Анан эчтеке айткан жок. Анан анализ алды, кандан алды, венадан алды, пальчиктен алды. Баары эле отрицательный чыкты, таза дешти. Анан кечинде мурдуман ПЦР тест алып кетти. Анан эртеси күнү кечинде сеники положительный экен dedi. Ошол күндөн тартып анын жашоосу тозокко айланганын айтат. Мектеп директору WhatsApp'тагы жалпы чатка алардын үй бүлө мүчөлөрү толугу менен вирус жуктуруп алганы тууралуу маалыматты одоно түрдө тараткан. Өйдө жакта Көчөрбайдын баласы Абдыбеков Фархаттан, анын аялынан, 2 баласынан чыкты. Ал тиги барып келип иштечү да түрмөдө ошол жактан жуктурган экен. Анан жүрө бериптир. Улам температура болуп барып неметип коюп эле. Билгенине мына 2 күн болуп түндө келишмей экен, врачтар түндө келбей. Азыр баары келип, ушу үйүнө обработкага келишиптир. Ким ошо менен байланышса, саламдашса, машинесине түшсө, санэпидстанцияга барып, эметен өтсүн деп атат. Анан билген көргөндөрүңөргө уруктууган тегерек четине бүт айткыла дейт. Жолобогула, үйдөн чыкпагыла дейт. Мен кандай акыбалда калдым? Семьям кандай акыбалда калды? Мен оору менен эмес, мен ошондон нерв болуп маяктан давлением 160-170-ке чейин көтөрүлүп кетти. Врачтар подтвердить этпедет азыр ошонучу. Калтылдап менен тамак иче албай калдым ошол сөздү уккандачы. Мен мугалим башы менен антип айтпай эле койсомбу? Көчөдөгү ушакчы аялдар айтса мейилдейт элем, ушакчы аял сүйлөй берет да коймокмун. Мени окуткан школдун директору мугалим айтып атат. Ал мугалимдин антип айтканга кандай акысы бар? Дарыгерлер андан анализ алып, коронавирус бар деп аныкташкан. Андан соң доктурлар үй бүлө мүчөлөрүн да текшере башташкан. Бирок жубайынан жана балдарынан вирус табылган эмес. Ага карабай, жубайы жана балдары учурда үйдөн чыкпай отурууга мажбур болушкан. Биздин айылдын директору анализ чыга электе туура эмес маалымат таркаткан. Биз ошол эжеге нааразыбыз. Анткени биздин балдар көчөгө чыгып ойной албай калды. Муну укканда биз нааразы болдук. Асан Тилекеев атындагы орто мектептин директору Нургүл Сатаркулова өзүн күнөөлүү деп эсептебейт. Ал жада калса ошол маалыматты таратканы моюнга албай жатат. Жок, биз балдар китеп өткөргөн келишмек да. Анан акимияттан мага звонок келип калды, ушундай айылдан бир эме положительный чыгып атат, ушундай депчи. Анан ошол балдар келбей эле коюшун, ар ким үйүндө эле болуп китепти кийинде эле өткөрөсүңөр дейм. Өзүм бир мугалимге эле айтсам, ал элдин баарын айтып турбу? Ошо сиздин үнүңүз экен го, бирок жанагы группадагы үнчү. Ооба. Эмнеге басым болот? Ал баардык өлкөдө дүйнөдө болуп атпайбы? Мен чыгарган жокмун аны. Значит, ошол жерде врачтардан бирөө айтты. Анан теги ака маалымат берилди. Анан ал маалыматтар айтты. Жок, аны сиз таратып атпайсызбы, ошондо сиздин оозуңуз аркылуу таратып атпайбы? Мен таратпай эле башка жактан эле таратып. Конечно, это неправильно. Это Албетте бул туура эмес. Бул адамдын жашыруу сырын сактоо укуктарын одоно бузууга жатат. Жеке маалыматтар эч кимге белгилүү болбош керек. Өзгөчө ал маалымат илдет менен байланыштуу болгон учурда. Эгер адам ковид менен ооруп жатканын билсе, ар кандай сезимдерге кабылат. Кимдир бирөө коркот. Бул тууралуу эч ким билишин каалабашы мүмкүн. Ар бир адамдын өз сырын сактоого укугу бар. Абдыбековдардын үй бүлөсү бул маселе боюнча мектеп директоруна тиешелүү чара көрүлүүсүн каалайт. Ал билим берүү жана илим министрлигине, ошондой эле укук коргоо органдарына кайрылып, өзүндө коронавирус жукпаганын жана мектеп директору жалган маалымат таратканын далилдеп берерин айтууда. Бирок азырынча 14 күнгө карантинге алынып, бейтапканадан чыга албай жатканына байланыштуу. Убакытты уттуруп жибербеш үчүн 7 каналдын Facebooktагы баракчасына кайрылган. Мээрим Ташыбекова, Урмат Мамбеталиев, 7 канал, Бишкек.